Йоттошкон тамгалар. Кыргыз тилинде 4 йоттошкон тамга бар. Алар я, е, ё, ю тамгалары экен. Бул тамгалар экиден тыбышты билдирет. Мисалга алсак, я тамгасында ый жана а тыбыштарын угабыз кулагыбыз менен. Бирок я тамгасын жазып алабыз. Е тамгасында дагы ый жана тыбыштарын кулагыбыз менен угабыз. Бирок е тамгасы колдонулуп жазылат. Ё тамгасын жазганда дагы ё тамгасын жазабыз, бирок кулагыбызга ый жана о тыбыштары угулат. Ю тамгасын жазууда дагы ю тамгасын колдонобуз дагы кулагыбызга ый жана у тыбыштары угулат экен балдар. Анда эмесе балдар, йоттошкон тамгалар катышкан сөздөрдү карап көрөлүк. Мисалы кыяк деген сөздө кулагыбызга ый жана а тыбыштары угулуп жатат. Бирок жазууда биз я тамгасын колдонобуз. Ал эми куюн деген сөздө ый жана у тыбыштарын угабыз кулагыбыз менен, бирок ю тамгасын жазабыз. Коён деген сөздө дагы дал ошондой ый жана о тыбыштарын угабыз. Жазууда ё тамгасын колдонуп жазабыз. Чие деген сөздө дагы ый жана тыбыштарын угабыз, бирок е тамгасын колдонуп жазабыз. Анда эмесе балдар, эсибизге тутуп алалык. Йоттошкон тамгалар катышкан сөздөрдү айтканда жана окуганда эки тыбыш угулат. Жазганда бир тамга менен жазылат. Белгилейми балдар, ошол эле сөздөргө тыбыштык талдоо жүргүзүп көрөлүк. Кыяк деген сөздө 5 тыбыш, 4 тамга бар. Себеби йоттошкон тамгалар 2 тыбышты берет. Куюн деген сөздө 5 тыбыш, 4 тамга. Чие деген сөздө 4 тыбыш, 3 тамга. Коён деген сөздө 5 тыбыш, 4 тамга. Балдар, келгиле эми сүйлөмдөрдү толуктап жазып көрөлүк. Ал үчүн биз таяныч сөздөрдү колдонушубуз керек. Нияз эмнени бакты? Ал эмненин сүрөтүн тартты? Аны көрөң. Эмне менен боёду балдар? Жакшылап ойлонуп көрөбүз. Балдар, йоттошкон тамгаларды айтканда жана окуганда 2 тыбыш угулат. Бир тамга менен жазылат.